Бизнес караван ишкерлердин башын бириктирген форум бул жолу курулуш компаниялар арасында өттү. Негизги максат ишкерлерди колдоо, алардын өз ара кызматташуусуна аянтча түзүү. Форумга курулуш компанияларына кызмат көрсөткөн чакан компаниялар да катышты. Өз ара пикир алмашуу, таанышуу аянтчасы катары уюштурулган форумга 300дөн ашуун ишкерлер катышты. Ишкерлерге ушундай негизи аянтчаларды эле түзүп бериш керек болуп атат. Ушундай аянтчаларда ишкерлер өзүнө тиешелүү маалыматты, өзүнө тиешелүү бир тажрыйбаны, өзүнө тиешелүү кардарларды таап, ишкердин өнүгүшүнө ушундай аянтчалардын дагы салым өтө чоң, өтө ушуга муктаждык көп. Анын ошол максатта буга чейин бизнес караван менен Ошко дагы 2 жыл мурда келип кеткенбиз. Азыр эми бул ирет ошо бир тармактуу курулуш материалдар тармагында уюштуруп жатабыз. Форумда өз ойлору менен бөлүшкөн ишкерлер пандемия шарты оор келип, ага улай учурда курулуш материалдары кымбаттап жаткандыгы менен бөлүшүштү. Бизнес баштоо үчүн мамлекеттик түзүм менен болгон байланыш үчүн тепкичтерди басып өтүү, бюрократия алардын ишин оорлоткон. Анан Бишкектик биздин коноктордон бир сүйлөшсө, ошолордон бир тажрыйба алып, балким бир көйгөйлөр болсо, Бишкекте кандай чечилген ошо көйгөйлөрчү курулуш тармагында. Бирок азыркы учурда көйгөйүбүз ошол арматуранын баасы көтөрүлүп кетти. Ошол бизге чоң бир көйгөйдү жаратып атат да. Былтыркыга эмес, бир 5-6 жыл мурдагы бааларга салыштырмалуу бир $50 көтөрүлгөн да. Ошондой эле курулуш тармагы өлкөдөгү саясий туруксуздуктан көз каранды дешет адистер. Пандемиядан улам жаралган экономикалык каатчылык өлкөгө келген чет элдик капиталды 30%га азайткан. Ал эми бийлик өкүлдөрү ишкерлерди мамлекет тарабынан колдоо менен бирге алардын жоопкерчилигин кароо зарыл дешет. Ашкана ачып аткан, же болбосо чачтар ачып аткан, ошол толтура уруксат кагаздарын алат да, таң калыштуу. Ар бир уруксат кагаз бул акча дегенди билдирет да. Ар бир уруксат кагаз бул кагаз жүзүндө акысыз деп айтылганы менен, бирок чындыгына келгенде бир акылуу да. Ошол убакта Кыргызстанда баарыбыз аракет кылып атабыз ишкерлик кылганга, бирок эч качан салыкты ачык айкын төлөгөн ишкер бул мындай чандап гана саналат деп ойлойм да. Редкость да. Колдон келсе мамлекет өз алдынча кошумча доход менен толтуруш керек да. Ошол убакта ишкерлерди дагы ошол тартиптүүлүккө, мындайсына ыймандуулукка, мамлекет алдында тазалыкка дагы үндөй турган бизде идеология болуш керек деп ойлойм. Бизнес караван форуму Ош шаарында жана аймактарда жыл сайын уюштурулат. Буга чейин аймактардан Борборго ишкерлер барган болсо, эми ишкерлер Борбордон аймактарга карай келишкен. Мындай форум алдыда Жалал Абад шаарында өтөт. Махпурат Алибаева, Маруф Шакиров, Ош Бирим жаңылыктары.